Ошентип Каркыра менен Ысык көлдөгү пансионаттарды казактарга карматып берген Мадумаров эми Баткендин жерин кантип тажиктерге карматып бергенин аны да айтып берем. Өзү негизи Мадумаров жогорку кеңештин төрагасы болуп 5 ай эле иштеди. Ошол убакта тиги казактарга Каркыра менен 5 пансионатты берүүгө жетишти. Бирок бул чыккынчы спикерликтен кеткен соң Бакиевдин буйругу менен Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп 2008-жылдын 5-октябрында дайындалды. Анан 5 ай өтпөй кайрадан чек ара маселесине мурдун тыкты. Казактарга Каркыраны карматкан аз келгенсип, бул жолкусунда ал Ош-Исфана жолунун курулушу боюнча маселени чечмекчи болуп, ботконун баарын чалды. Мана, шул Көкташ. Постоянно уруш бола турган жер шет. Мана 4 көчөн башталышы азыран жерге тажиктер ана светофор коюп койгон. Шерде мына катыраак айдаңды мана бар шерден өтөйүк. Аншетте мана зор деген адаканыңар тажиктерге кол коюп берип өткөзүп берген. Мана азыр энди мат биз күтүп, олар кеңири жүрөт. Дайыма уруш болсо шер жооп ташайт. Зор болсо келип майшерди тактап айтып берсин. Элди кыйнабай. Мана майшет, мана зор машы жерибизди берип ташаган. Эми бир аз эмоциясыз түшүндүрөйүнчү. Мына бул сиздер көрүп турган Баткен облусунун Баткен району. Бул жерде Тажикстандын Сухыр, Чорку айылы жанашы жайгашкан. Мурда биз ушул Баткенден Исфанага баруу үчүн дал ушул Сухыр жана Чорку айылын аралап өтүүгө туура келчү. Бул жерде чек араларда текшерилип жарандарыбыз нары бери каттоодо кыйынчылыктарга туш болушчу. Ошол маселени чечүү максатында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөтү сүйлөшүп бир пикирге келген. Андан келишим боюнча Кыргызстан өзүнүн аймагы аркылуу тажиктерге тиешелүү болгон Каниабад Айгүл таш жогорку чыңалуудагы электр линиясын курууга уруксат берет. Ал эми тажик тарап болсо буга жооп катары бизге өзүнүн аймагын тактап айтканда Сухыр жана Чарку айылдары аркылуу 3,5 километр транзиттик жол куруп алууга уруксат берет деген келишим түзүлөт. Ал келишимди Кыргыз тарап аткарып, Тажикстан Айгүл таш Канибат жогорку чыңалуудагы электр линиясын курат. Аны биз Ош-Исфана жолун куруп баштаганда баягы убададан тайып, Тажикстан аркылуу 3,5 километр жол салууга тоскоолдук кылып туруп алышат. Шылтоосу болсо, силер курчу жолдо биздин имараттар, үйлөр бузулат дешет. Ошентип маселе создуга бергендиктен Кыргыз тарап өзүнүн тиешелүү болгон аймакка аркылуу Ош-Исфана жолун куруп баштайт. Бирок мында жол Тажикстандын Чорку айылын айланып өтүп, Баткен районуна караштуу Көкташ, Актатыр жана Орто Боз айылдар аркылуу өтмөк болот. Эми бирок бул жерде да Тажикстан менен такталбаган 275 метр жер бар болчу. Эми айтылып жаткан маселе түшүнүктүүрөөк болуш үчүн картадан көрсөтүп берсем туура болчу да. Ошентип биздин Баткен облусунун борборунан чыккан жол Лейлек району, Баткен райондоруна жетиш үчүн баягы айтылган келишим боюнча жол Сухыр, Чорку айылдарын аралап Лейлек, Баткен, Исфанага бармак. Бирок ал келишимди тажиктер аткарбай бул жерден өтүүгө, мына мен көрсөтүп жаткан жерден өтүүгө булар тоскоолдук кылышты. Мунун айласын табуу жолу менен кыргыздар биз ушул жерден Сухыр, Чорку, Нореки, Сухыр, Чорку айылдарын аралап өтпөгөн жол салууну туура көрдүк дагы ошол жолду салдык. Ал мына мисалы бул жерде көрүнгөндөй суу сактагычтын жээги менен Сорку, Чорку айылдарына жетпей, алардын чек арасына кирбей, аларды айланып кыргыздар жол салды. Бул жол менен салып баратып, анан баягы талаштуу жерге келгенде дагы чыр башталды. Себеби ал мына бул жерде. Бул сары менен белгиленип турганы бул ичи тажиктердики деп ойлобоңуздар. Бул жер талаштуу жер. Ал эми интернетте карта ушундай чийип койгон. Негизи бул жер талаштуу жер бойдон калып келген, азырда талаштуу жер. Ошентип жолду Сорку, Чорку айылдарынан аралап өтө албай калган кыргыздар жолду аларды айланып салып келип,
ушул талаштуу жерден сууну көпүрө салып өтүп кеткенге мажбур болуп калабыз. Ошондо баягы тажиктер бул талаштуу жерге силер эмнеге жол салып жатасыңар деген жүйө менен кайра кызычуулар башталат. Башталганда баягы эле биздин айтылуу саясатчыбыз Атахан Мадымаров ал убакта каркыраны казактарга кармата салып, элге жаман көрүнүп, жогорку кеңештин төрагалыгынан кеткенден кийин коопсуздук кеңешинде катчы болуп иштеп турган. Ошол Мадымаров ушул маселени чечүү үчүн ушу жака келет. Келип, Мадымаровдун ушул жерде эң чоң катасынын жаткан эң чоң катасы ушул жерде жатат. Талаштуу жерден Мадымаров тажиктерге барып, биз ушул жерден көпүрө салып, мынорек сууга, ушул жерден өтүп, жол салып өтүп туралы деген оюн пикири менен тажиктерден 49 жылга ижарага силерден алалы дейт. Ошондой алабыз деген протоколго Бакытов Мадымаров кол коет. Эми кызык ушул жерде да эмнеге талаштуу жерден, бул жер тажиктики да эмес, кыргыздыкы да эмес, бул чечиле элек. Ушул талаштуу жерден Мадымаров ижаранын ээси катары тажиктерди эсептеп, тажик деп эсептеп, ошол жерден 49 жылга ушул жолду өткөнгө ижарага алып жатат. Бул накта кемчөн тойдун иши болгон да. Анткени эми логикалык жактан ойлонуп көрсөк деле, ээси жок жерден ижарага алуу деген бул болбогон нерсе. Ижарага алдыңбы, демек ижарага бергендин ээси бар. Сага ээси берди ошол нерсе. Демек, Мадымаров бул могул талаш аймакты Тажикстандыкы деген ою ал кезде барбы жокпу, бирок ошондой пикир менен Кыргызстанга 49 жылга ижарага алды. Эми ижарага алып кыргыздар жолду салып өткөндөн кийин деле баягы тажиктер бул жерден өткөнгө тоскоолдуктарды жаратып, дайым чек арачылары ушул жерлерден башталат. Адамга тийди. Жатабыз. Буюрса кандай сыздар сиздин атыңыздын болот? Мен атым Абдулахат Турашев деген. Мен ушул жердин тургуну боламын. Бул жер Орто Оз айылы, аты турган жерибиз. Марды бети Көкташ деген айыл. Ортодо тажиктер бар. Бирок кыргыздын жерини 270 метр жерди тажиктер алып алган. Кантип сону билбейт. Кантип алып калат ол? Ким берген? Кандай болгон? Документалин өтүп кеткен. Документалин өтүп кетти де азыр тажиктер суга неме кылып көтөрүп келип жерди жолду тосотту. Бир жаңжал болсо түндө бир эки адам урушуп кетсе жолду тосот. Эки катын урушса ham келип шу жолду тосот тажиктер. Бул жагы Лейлек районунун полный камсыз кылып Бишкек менен байланышып тура турган жол бул. Эгер Мадымаров алысты көрө билген саясатчы, мамлекетчил инсан болгонунда, силер бизге 3,5 чакырым транзиттик жол беребиз дегенсиңер. Эми минтип айланып жол салып өтүп жатсак да тоскоол кылып жатасыңар деп шыркырап чыгыш керек эле да. Мейли эми коопсуздук кеңешинин катчысы катары ал колунан келбесин. Жок дегенде ошол протоколго талаштуу жерге жол курууга Тажикстан каршы эмес деген сүйлөмдү коштуруп койбойт беле. Бул протоколдо талаштуу жер деген сөз да жок. Кадимки Тажикстандын жери катары санап туруп, анан ижарага биз кыргыздар 49 жылга алып жатабыз дейт. Бакиевдин убагында ал жерге атын айтпай эле коеюн. Бул жер тажиктин теги Кытайлар жол салып асфальт кылып жатканда бир 250 метр дарыянын боюнан ошо Жакөрүккө чейинки 250 метрге бул тажиктин жери деп туруп кол коюлган да. Мадымаров кол койгон да, государственный секретарь болуп туруп барып. Ошол кол коюлгандан тартып теги Баткен районунун Самаркандек айыл өкмөтү, Актатыр айыл өкмөтү, Аксай айыл өкмөтү, Лейлек району, Сүлүктүү шаары анклав болуп калды. Анклав болуп калды. Себеби кол коюлгандан тартып ошо жолдун Машайга кеткен жагына, Чаркуга кеткен жагына үйлөр дарыянын жегине салына баштады. Азыр барсаңыз бүт айыл болуп кетти ал. Ал жер бош турган жер. Себеби ал жер кыргыздын жери эле. Тажиктер ал жерге келчү эмес. Эми ойлонсоңор мекендештер. Эгер Мадымаров мамлекетчил мыкты саясатчы болсо, Каркырадагы жерибизди казактарга карматуу маселесин жогорку кеңешке алып чыгат беле.
ратификация кылып тиешелүү токтомго колун байкыйта коет беле. Эгер Мадымаров мамлекетчил, патриот болсо Ысык көлдөгү пансионаттарды биротоло Казакстанга өткөрүп берүү жөнүндөгү токтомго кол коет беле. Эгер Мадымаров алысты көрө билген саясатчы болсо, талаштуу жерди тажиктердики деп тааныган протоколго кол коет беле. Эми ушул Мадымаров кайрадан бүтүн Кыргызстан партиясы менен парламентке келсе, Кыргыздын дагы бир жерин дагы бир коңшубузга ратификациялап берүүгө шыкакчы болбойт деп мисалы мен кепилдик бере албайм. Эч ким бере албайт.